Биз навес катарында жүрөбүз. Тагы деле алдыбызга эми Honda Accord сүйүүчүлөр. Сырткы абалы жакшы. Мында обвестер менен экен. Сол руль, люк бар экен. Бир сыр айландырып тартып берип коеюн. Кагазына кайрылсак, 2004, объему 2.4, газ, бензин, коробка автомат. Салонуна көңүл бурсак, 4 айнекин электростеклоподъемдикте, подогрев дагы бар. Боковых зеркал блокировкалар менен кошо. Сиденьялары кожа эмес, мындай материалда экен. Двухзонный климат контроль бар, кнопкасы. Подлокотник бар экен. Баасы $7000 болду, айтылыш баасы. Hyundai Sonata. Бир айландырып тартып берейин. Крышасы мындай кара түстө. Парктроник датчиктери бар. Арканкы жагында. Жылы 2011, объему 2, коробка автомат. Телефон номерлери 0220 06 06 06. Ички салонуна көңүл бурсак, өзүнүн мындай штатный монитору бар экен. Подогрев сидений обдувтар менен кошо, алдыңкы айдоочу менен жүргүнчүгө. 4 айнеттин электростеклоподъемдикте, так, мультироль, старт-стоп кнопкасы, бесключевой доступ менен кошо, климат контроль аябай жакшы, мындай көп режимде жана оңой эле билине турган. USB, iPod, AUX мультимедиага бар экен выходтары. Сиденьялары мындай кара кожа. Мындай неоновый немеде подсветкалар менен аябай өзүнө жакшы тартат, түндөсү да жанат. Булар канча дедиңер эле басын? $9500. Пробегичи? 210 000 километр пробеги. Hyundai Sonata. Lexus ES 350. Алдыңкы буферде да парктроник датчиктери коюлган экен. Кореядан келген, 2008, объему 3.5, коробка автомат. Баасы $12000 жазылып турат. Так, ички салонуна көңүл бурсак, жакшы, туннук болуп турат. Бул жаңы эле келген. Мурдагы базар жок эле. Память сидений 2 режимде, электропривод, тебелери сиденьялары, обдувтары дагы бар, подогревтер менен кошо сиденьялардын, штатный монитор, мультироль, кожалары да тунук жакшы, мындай эзилген жерлери жок. Toyota Auris, Германиядан свежий. $2007, объему 1.6, баасында жазып койгон $7300. Телефон номерлери. Таркатасың арка жагынан көрүнүшү фаркоп бар, парктроник датчиктер менен кошо. Ички салонуна кайрылалы, 4 айнеттин электростеклоподъемдикте блокировкалары менен кошо, антизанос, корректировкалар бул жакта экен.
Климат контрольдору мындай. Подогрев сидений бар. Сиденьялары да мындай материалда экен. Ручники өзүнчө бир башкача, мындай ортоңку жакта. Баасын айтып коеюн да бир жолу $7200. Так, BMW сүйүүчүлөргө серия канча болуп кетет эле? 530. M530 M пакетте дейт. 2010, объему 3, басы да жазылып турат, $10,700. Коробка автомат. Кореяданбы? Кореядан. Люк бар экен. Бул арканкы жагынан көрүнүшү. Ички салонуна көңүл бурсак, бул жакта экен блокировка, корректировкалар менен көтөргүч, мультироль, приборный панели, штатный монитор, мультимедиасы менен. Коробка робот экен. Робот, бул жерде меню, мультимедиалар башкара турган джойстик. Джойстик ушундай экен. Кара кожа сиденьялары. Подлокотник жакшына, өзүнө удобный. Жакшы машина. Телефондорун жана баасын дагы бир көрсөтүп коеюн. Toyota Corolla. $2008, объему 1.8, коробка автомат. Баасы $7900. Бул арканкы жагынан көрүнүшү. Toyota Prius. $2010, объему 1.8, коробка автомат. Бул гибридте. Баасы $11,000. Toyota Corolla. Кузов седан. Европадан келген. Gaz benzin бар де жүрөт экен. 2005, объему 1.6, коробка автомат, телефон номерлери. Арка жагын бир көрсөтүп коелу. Фаркоп бар экен. Алдыңкы айнектер электростеклоподъемникте. Буякта корректировкалар менен кошо. Сиденьялары материалда экен, тканевый. Фаромыватель, подогрев сидений бар экен. Бул жакта. Газовый датчиктери, мен билишимче ушул окшойт. Канча дедиң? $6,500 баасы. Жана ушул эле жанында ушулбу? Toyota Camry. 35 кузов экен. Ак түстө. Арка жагын бир көрсөтүп берейин. Yok, boşuna da reklama kılıp yumuşak diyor. 2005, объему 2.4, телефон номерлери эсин. Так, салонuna кайрылсак, мондай корректировкалар менен экен. Так, американец окшойт, американец экен. Милде көрсөтүлүп турат. Мил менен километрде өкө тең кошулган экен. Так, коробка автомат. Сиденьялары электроприводта. Bunun bası kaç oldu atak ya? $8,300.